Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Жалпыңыздарга Тверская область, город Бежецкийден ысык салам туугандар. Бүгүнкү кезекте дагы бир чакаан фермер Ислам акабыздын үйүнө баратабыз туугандар. Анда эмесе чогуу көрөбүз. Экрандан алыстабай туруңуздар. Туугандар, Бежецкий шаары. Мондай болгон этажный домдор да бар. Буюрса, кийинки видеолордо Бежецкийдеги кыргыздарды жана алардын жашоон сиздерге чагылтырып беребиз. Биздин каналга подписаться болуп, коңгуроочону басып койсоңуздар, ошондо сиздер монтип биринчилерден болуп биздин киргизген видеолорду көрө аласыздар. Тугандар, буюрса мына Ислам акебиздин үйүгө жетип келдик тугандар. Анда эмесе экрандан алыстабай туруңуздар. Бүт хозяйствосы менен тааныштырып чыгабыз. Кана, бисмилла. Жүрүңүздөр, анда эмесе чогуу көрөбүз. Анда жүрүңүздөр анда. Ой. Анда эмесе Ислам ака айтсаңыз, охо, караңыздар, мону сонун кылып тосуп койсуз да монтип, Бул азыркы тугандар, азыркы сиздер көрүп өткөн шаардан бир 3 километр Ислам ака? 3 километр эле болгону шаардын чет жагы, караңыздарчы, бул Кыргызстандагыдай кылып, монтип сонун кылып тосуп эметип коюптур. Анда эмесе мал жакып өтөлү анда. Алыбыз жетсинче тостук. Бул мына тооктар деле сизге караштуу, а? Канча баш тоогуңуз бар? Бир 50 чакты болуш керек. 50 чакты тооктар. Кана, жеңем бул жакты эмне кылып атыптыр? Ичеге жууп. Ичеге жууп атыптыр жеңем. Мына малдар, эчки койлор сиздикиби? Могу жүргөн, Булар. Эми Ислам ака айтсаңыз, бул жакта канча жылдан бери бул жакта жашайсыз? 3-4 жыл болуп калды ошойт. 3-4 жылдан бери ошол жерде жашайсыз. Анан ушинтип үйдү сатып алгансыз да, бул үйдү. Сатып алып, ушинтип хозяйство кылып алыптырсыз, а? Эми жанакындай го, баягы кыргыз мал койго жакын болот го. Ага. Анан бекер отурбай мал кой кылайлы деп.
мал кой кылганбыз. Машалла. Караңыздарчы туугандар, монтип койлор. Бул койлоруңуздун породасы эмне деген порода болду ошондо? Булар романский деп коет. Романовский жанагы эмелерди 3-4 туйт булар. Ооба. 2ден 3төн. Мен алганын айткан смешанный деп. Бирок бирден эле туйт экен булар. Муналар бирден туйт. Эчкилериңиз да бар экен да? Ооба, ана булар 2ден туйт. Эчкилериңиз дагы саан окшойт бирок, Ооба. Караңызчы, бүт саан окшойт, эчкилер караңчы. Ох. Бул жакта эми канча баш? 30 чакты бар. 30 чакты кой эчки. Ооба. Чоң, Анан эмелер, уйлар кайсыл жагында? Уйлар нар жакта талада. Мына сарайда торпоктор бар. Сарайыңыз ушул. Ооба, мына сарай. Малдар деле эме майда малдагы сыйырлар дагы ушунун ичинде уйлар, Жок, уйлар наркы чоң сарайда. Уйлар жолдун аркы бетиндеги сарайда. Бул жакта жалаң майда торпоктор бар. майда торпоктор, анан койлор, эчкилер экен туугандар. Караңыздарчы. Анан ислам ака айтсаңыз, могул жерлерге, жайыттарга кеңири бага берет экенсиз да? Биягы полный меники. Полный сиздеги мына. Өкмөттүн жери уже азыр мага берген, мен багып атам полный. Бул жак бүт караңыздарчы туугандар, өкмөттүн жерине смело бага берет экен, монтип алып. Анда жүрүңүз сарайды көрөлү, мондай болуп, сонун кылып сарайды. Биякта көрдүңүздөрбү туугандар? Бүт бир стилде салынган үй, анан сарай болуп кетет экен, Ислам ака. Үйлөр ушинтип сарайды үйгө жабыштырып салып атты экен да биякта, Ооба. Жерде себеби кышында кар көп түшкөн үчүн через үйдөн чыгып эле сарайга кирип кете турган проход бар экен да. Биз ал жагын жаап эле сарайды отдельный, үйүн отдельный кылып. Бирок өтө сонун вариант, өтө сонун жакшына кылып алыптырсыз. Муну караңыздар туугандар. Баягы Кыргызстандагыдай кылып бүт условияны түзүп алыптыр. Так. Жүрүңүздөр. Малдардын жаныга барып дагы уланталы. Мына караңыздар туугандар. Соп-сонун жап-жакшынакай кылып шартты өзүнө түзүп алыптыр Ислам акабыз. Анда эмесе туугандар, анан көпчүлүгүңүздөр сурайсыздар, жана барып биз деле үй алып, мал кылып дегендей суроолор көп болуп атат да. Мына караңыздар туугандар, Ислам акабыздай кылып туруп эле монтип өзүңүздөр шарттарды кылып, соп-сонун кылып жасап алсаңыздар болгудай. Ислам ака, булар торпоктор экен, Ооба, булар канча айлык торпоктор экен? бил мартта, апрель. Март, апрель деги торпоктор, булар, жалаң бир эмеде экен да, бирдей экен барды да. Мынау сарайды соп-сонун кылып, жап-жакшына кылып, монтип полуна чейин уруп коюпсуз, монтип сонун кылып. Бул торпоктор өзүңүздүн торпокторуңуз же сатып алдыңызбы буларды? Жок, өзүм сатып алдым буларды. Жок, жанагыдай өзүңүздүн малыңыздан? Жок. Буларды отдельно сатып алгансыз. Канча айлыгда сатып алдыңыз? 2 жумалык, 15 күндүк ушундай. 15 күндүк деп сатып алдыңыз, 15 күндө сатып алып, анан могул жерге кирип алалы. Анан эмеси кандай болот экен анан булардын, Ислам ака? Жана карашы. Жам алы баякындай эле комбикорун берип эле ушинтип эле чоңойттук. Биринчи жанагыдай сухой молоко бересизби? Сухой молоко бердик, атала берип ушинтип эле чоңойтуп алдык. Эми мал баккан адам өзү билет. Мал баккан адам билет. Туура айтасыз. Мына караңыздарчы туугандар. Бул торпокторду бир где-то 10 миң, 12 миңге алып келип эле ушинтип багып, 1 айлык, 10 күндүктөрүнү ушинтип багып, чоңойтуп, чоң уй кылып алышат экен. Анда эмесе жүрүңүздөр уйларды көрөлү. Мына туугандар, караңыздар. Жолдун аркы бетинде үй экен. Нар жагындагы жанагы үйдүн жанындагы сарай торпок, анан кой эчкилерди карай турган сарай экен. Жолдун берки бетинде бул чоң малдарга, чоң сыйырлы уйларга карай турган ушу сарай экен. Чөптү да түшүрүп коюпсуз, Ошо чөптү да ичине киргизип. Өткөндө чөп алам деп аттыңыз эле, алдыңызбы анан? Ошолор келип атат. Чөптүн эмесин канчадан алып атасыздар азыр? Данасын. Чөптөр 1,5 миң болуп атат. Бир данасы 1,5 миң, Бир окшогондор. Караңыздарчы, бул жерде көл дагы сонун экен, Ооба, пруд бул жерде. Чоң. Балык барбы? Балык кармаса болобу? Балык бар. Караңыздарчы, кандай сонун жерлер. Кошуналарыңызда жашайбы анан, Ислам ака? Жок, булар дачный кылып эле колдонот пока.
күнүнө келип кетчү. дача сыяктуу жана шаардан, сиздер көргөн шаардан бул жакка келет экен туугандар. Караңыздар. Кандай сонун жерлер. Анда эмесе экрандан алыстабай туруңуздар. Кызыктын баары алдында ала. Так, мына туугандар. Ушундай болгон сарай экен. Ислам ака, бул баары жогу ачык экен, анын кышында кантесиз? Же жаап саласыз бул баратыларды? Буларды жабабыз. Бул жакты полный жаап туруп эметип коесак кышка. Жакшы, сон. Такта заказ кылабыз, келе элек азыр. Такта келсе заказ жаап, Могул жактарды жаап, утепление кылып коесо. Бирок кыш кандай болот акам биякта? Кыш суук болобу негизи? Суук, жакшы эле болот, суук. Канча градус примерно? Примерно 25-30 бар да. 30 бар, а? 30-30дан да ашат го дейм. Бул жактар өтө карда калың жаайт. Туугандар, монтип караңыздар. Бул иштетилбей эле турган сарай болчу өзү. Бийил ошо хозяйствону баштагандан кийин кириш баштадык да бияка. Бул сарайды анан Ислам ака айтсаңыз, бул сатып аласызбы? Менчикпи бул? Өзүңүздүкү? Жок, бирөөнүкү. Бирөөнүкү. Колдонуп атасыз. Жок, иштете бер. Нар жак бер жагын карап. Бекер эле. Караңыздарчы туугандар, бекер эле алып иштете бер деп Ислам ака өзгө бериптир. Орустар баякындагы. Бирок өтө сонун, караңыздар, өтө сонун шарт кылып алыптыр туугандар. Охо, караңыздарды чөптү ушинтип. Если Ислам ака, малдарды бул жакка киргизе турган болсоңуз, чөптү чыгарышыңыз керек болобу ошондо? Жок, мына жарымынан эле. Жарымынан тосуп коесуз да бияка. Монтип туруп, жарымын бияка тосуп туруп, аккуратно. Жок, сарайды мына ортосунан тең. Ортосунан теңге бөлүп туруп, караңыздар, бул канча квадрат? Примерно даже. Квадрат метрин билбейт экенмин. Чоң да кыскасы. Эми бир 100 баргу дейм, узун, 100 метр баргу туугандар. 100гө бир 20 да. 100гө 20. Бирок жакшына ылык, жакшына сарай болуп калат экен. Торпок кезинде жана фермалар бар, чоң килейген фермалар. Ошолордон 10 миң, 12 миңге жана 10 күндүк, 2 жумалык, анан 1 айга чейинкилерди 10 миң, 12 миңден берет экен. Ошолорду алып келип алып, карап, жана сүттөн чыгарып, жемге киргизип, ушинтип, ушу даражага кылып. Анан буларды, букаларды сатасыздар да ушинтип, Азыр общий ошондо торпоктор менен болгондо канча баш болуп калды? 12 баш болуп калды, общий. 12 баш бар. Анан кой, эчки, 30 баш бар. Тоок деле бар экен туугандар, караңыздарчы, бүт өзгө эмени кылып алыптыр. Шартты. Ислам ака, анан айта кетсеңиз, бизди көп мекендештер сурашат да, барып ушинтип мал кылып, ушинтип жашасак болобу биз деле силерге окшоп дегендерге кандай советиңизди айтып кетет элеңиз? Эми советим самое главное желание болуш керек, болду. Желание болсо, келип онтип бизге окшоп мал сал кылып, ушинтип иштесе болгудай, туугандар. Мына уктуңуздар туугандар, келип желанияңыздар болсо эле, ошол жерлерден үйлөрдү алып, ушинтип малдарды кылып жашасаңыздар болгудай. Анан эң негизгиси Кыргызстандан кайсыл жеринен болот деп көп мекендештери сурап калат да. Мен Жалал Абад областы Базар Коргон районунан болом. Жалал Абад областыга караштуу Базар Коргон районунан. Айыл бар? Бешикчон айылынан. Бешикчон? Бешикчон айылынан болот экен Ислам ака. Сана туугандар. Көрдүңүздөр. Анда эмесе сиздер биздин каналга катталып кетиңиздер туугандар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.